Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү жашообуздагы болуп аткан нерселердин бардыгы эртең жумок. Бирок илгерки жумоктордун бардыгы бүгүн чындык. Кутман кечиңиздер менен. Бу дүйнөдө суу. Бүгүнкү темабыз ушунун тегерегинде болмокчу. Суу өзүнүн сыры катканы, суу өзүнүн керемети жөнүндө илгертеден биздин ата-бабаларыбыз айтып келген. Анын касиети, анын керемети жөнүндө. Бүгүн биздин мейманыбыз ушул суунун тегерегинде кереметтүү көк суу деп аталган өзүнүн адамдарды ар кандай оору сыркоодон, ал тургай рак оорусунан дагы айыктыра турган кереметтүү көк суу деген темада сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүн бизде мейманда Тургун Жаңгазиев деген аксакалыбыз. Саламатсызбы? Ооба, куш келипсиз. Бул сиздин китебиңизди мен өгүнү окуп, ичинде бир жакшы бир купуя сырлар жөнүндө, деги эле бүгүнкү күндө бул адамдарга, элибизге аябагандай керек экендигин баамдадым дагы ушул боюнча. Куш келипсиз да бир жолу студиябызга. Кенен кесири өзүңүздүн оозуңуздан уксакпы деп келдим. Рахмат. Мейли айтып берейин. Мен эми алыс жакка барбай эле бул өзүмдүн башыман өткөн окуяларды айтып көрөйүн. Бул көк суу деген бул биздин ата-бабаларыбыздан калган ооруларды айыктыруу ыкмасы. Бул илгертеден бери колдонулуп келген. Кыргыз эли байыркы эл болгондуктан бу жалаң эле элдин арасында баатырлар болгон, маназата баш болуп, көчмөн эл болгон, жанагы бүтүндөй тарыхта мактана турган жөнүбүз бар. Кандай гана жактан болбосун. Анан бир гана ушул дарылоо жагында ошо көп кемчиликтер бар деп ойлойм. Анткени себеби азыр ошол дарылоо жолдорун айтып келгенде эле азыркы медицинага карама каршы келтирип ушундай тоскоолдуктар болуп жатканын байкайм да. Ушул боюнча, ушу көк суу боюнча. Чындыгында бул жерде көк суу медицинага эч кандай тоскоолдук боло турган деле эч нерсеси жок. Бул ал убакта медицина жок болгон. Анан ошондуктан бул көк суу менен элди дарылап келген. Көк суу деген жөнөкөй эле суу. Көбүнчө жанагы тоодун арасында жашагандыктан мөңгүнүн суусун пайдаланган. Мөңгүнүн суусунда эч кандай кошмо жок, хлор деген жок. Анан көк сууга абдан ылайык суу. Эң биринчи суу ошол. Анан эгер мөңгүсү жок жерде мындай булактын суусун пайдаланса да болот. Крандын суусунан деле пайдаланса болот, бирок крандын суунда жанагы хлор деген кошмо болгондуктан анчалык ошо натыйжасы эле начарыраак болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз аны сунуштабайбыз. Анан бул ушундай. Бул көк сууду ичкен адам биринчиден эрки күчтүү болуш керек, чыдамдуу болуш керек, сабырдуу болуш керек, ачкачылыкка чыдамдуу. Анан ушундай чыдап, ошол баягы эле орустардын голоданиеси сыяктуу эле ошонун бир түрү болгондо бул ошолордун падышасы. Мен орустардын голоданиесин да пайдаланып ошо ичип көргөмүн, ачка жүрүп көргөмүн. Суточный, полтора суточный деп коет. Анан жана недельный анысын да көргөмүн, ачка болуп жүрүп. Бирок анан месячный бар. Ал месячныйда ошол сунуштаган өстөр колдонбосо калган элдер оңой менен 30 күнгө ачка жүрүш өтө кыйын. Мен өзүм көргөм. Буну каяктан эмне болуп сиз өзүңүз пайдаланып калдыңыз? Эмнеден башталды бул? Мен ушул жөнүндө айтайын. Бул мен туура эки далдын ортосундагы эки омуртканын ичинде опухоль пайда болуп калганын мына томографияга түшүп көрүндү. Ошол жерде чоңдугу 24 мм шишик бар экенин көрүштү томографиядан.
Анан кийин аны алып келип туруп врачтарга көрсөттүк. 2,5 сантиметр болуп атат да. 2,5 сантиметр баштады. Анан көрсөткөндөн кийин муну операция кылып алып койбосо жүрүндүн омуртканын ичинде экен, буту колуңуз баспай калышы мүмкүн, тезирээк алдырыңыз деген сунуштады мага. Сунуш берди. Анан кийин мен макул болдум да. Расписка жазып бердим бардыгы. Эгер өлүп калсам эч кандай добум жок деп. Анан эки омурткамды ачып, анан жанагы опухолду шишикти алайын десе, шишик туура жүлүндүн өзүнөн өсүп чыккан шишик экен. Тамыры тетиги жүлүндүн ичинде экен да. Анан кийин аны алганда ошо кесип, эптеп жүлүнгө тийгизбей бир инструмент менен алышыпыр. Ошондо сыртындагысын эле алды, ичиндегиси калып калды да. Жарым гана ичинде калды. Анан кийин баягы наркозду көп берген экен, мен аябай башым ооруйт. Анан көзүм ачкандан кийин кандай эмне бар экен алдыңарбы десем деле айтпайт. Кайсаңдашып эле экөө тең эле Кочкор Төлөнүч менен Руслан Манафович Кадыров деген врачтар жазады. Кочкор Төлөнүч кандидат медицина наук болчу ошол мезгилде. Руслан Манафович жөнөкөй эле врач болчу. Анан экөө тең эле мындай айтыша албай ошенткенин байкап турдум. Айта бербесиңер, көп болсо өлүп калам да, өлбөй турган адам бар, баары эле өлөт. Десем мен Аксакал сиздики интрамедулярный опухоль экен деди. Аныңыз кандай десем, бул ичинен сыртынай көздө өзүп чыккан опухоль экен деди. Интра. Эгерде мындай тамырлуу эмес болсо, аны экстрамедулярный деп атышат экен. Анан меники ошо жаман жарасында экен, ошо ичинен өсүп чыгып, анан бир инструменттин жардамы менен эптеп кесип алып таштадык деди. Анан мен айттым, ушу кесип мени өлтүрбөй алып калганыңарга чоң рахмат силерге. Анан калган тамырын мен өзүм да силерге окшогон дарыгер мен биздин байыркы ата бабаларыбыздын методикасына салып өзүмчө аны күрөшөм деп койдум. Ошондо кайсы жылдары бул? 1999-2000 жыл болоюн деп калган ушул чамада. 18 жыл мурун. 19 жыл мурунда. Анан ошо менен үйгө баягы айткандан кийин чыктым да эптеп. Анан баягы барарым менен мен баштадым. Ошо мезгилде мени боорумду ооручу. Аябай катуу ооручу. Анан кийин ошо мына сол жагыма бир мондай кара так пайда болду. Бул медицинада айтылат, оң тараптагы кеселдин признагы, белгиси сол жагына түшөт деп. Ошол жана боор оң жак тарапта да. Анан сол бетим капкара эле кал басып калды. Анан кийин баягы көксү ичкенде мен 60 күн ичтим. Жанагы экинчи варианттагы. Биринчи Аскар деген агамдын көксүн 50 күн ичтим. Эч кандай жылыш болбогондон кийин жана төлөп бергендин көксү өгөн айырмасы бар. Ошо азыр ушул көксү жөнүндө ичкениңизди айтасыз. Ошого чейин көксү деген эмне? Составы эмне? Көксү деген ушундай, мурунку Аскар деген агам кыл тамырчы болчу, анын көксүсү 7 литр сууга 3 литр сүт кошуп, аны казанга бышырып, анан сәл муздатып туруп анан жуткурчу. Андай көксү оңой менен тердетпейт экен, оңой менен ичте албайт экен. Аны жылдап ичиш керек экен. Кага конокко барсаң да айылда жүрсөң да ошо жана канжыгага байлап деп коет, ошо иче турган көксүн кошо өзү менен кошо алып жүрчү экен илгеркилер. Суу менен сүттүн ошо 70% суу, анан 30% сүт да илгерки. Анан андай сүттү мен ичип көрдүм 50 күн. Бирок кымындай да мага мындай пайдасы тийген жок. Анан кийин Төлөп берген деген жигит ошо Таласта жашайт экен. Ошого тамырым карматып көрсөттүм, ушундай 50 күн ичтим. Ада кармап көрүп, көксүдөн башка сизде эч выход жок экен деди. Айлаңыз калбай калыптыр. Сиз көксү ичиңиз деди. Кандай кылып ичем десем, ал кичинекей кайнап турган плитанын үстүндө кайнап турган сууну жана жарым литр суу бата турган же пиалага же кружкага ошого куят экен. Анан ошол замат жанагы уйдун чийки сүтүнөн 2 аш кашык сүттү үстүнө ошол замат кошот экен. Ошондо жанагы кайнап турган сууга 2 кашык чийки сүт кошору менен бышып калат экен ады эле.
Анан кийин ичейин десең ысык, жанагы колуң күйүп кетти. Анан жанагындай майлык деп коебуз го, андай неме менен тряпка менен кармап, анан урттап ичесиң, өзүң да абдан жылуу орона отуруп ичесиң. Жылуу төшөк салып койгон, ичип алып эле жатасың. Ошо урттап ичесиң. Ошо ичкенде мага 40 бел иштеди бир күндө. Анан мен немеге тетрадка жазып жүрүп иче баштадым. Биринчи күнү эле ошо 30тан ашырып жибердим. 33 ушундай. Анан эртеси күнү уже 40ка жетип калдым мен. Абдан иштем. Анан кийин планды ачырдым даже 50 пелага чейин ичип жүрдүм. Анан 500дөн болгондо 40ыңыз 20 литр болот. 20 литр суу ичип жүрдүм. Күнүнө. Күнүнө. Ошол ызык ичкендиктенби, ичип пиаланы түгөткөнчө ашказанга, мынагу ашказанга бир азыраак эле кетпесе, калганы тер анан бешеп менен чыгып кетет экен. Денеге. Эги курсагым ошо тойгонун билгеним жок да, ушундай. Анан ушул жана горшок, ал шаарда кыдай шарт жок да, ал жерде жок болгондон кийин горшокту коюп койгон баягы кемпир. Анан ошол горшок капкагы бар, бир 10-15 мүнөттө толтурам. Анткени ичип түгөтүп эле кайра экинчисин баштайм. Ошентип ичип отурдум шыкап. Анан тер деген мына ичиндеги майка жанагы кийимдерим сыгып алма болуп туруп тер дейт. Тердин сасыгы туалеттин сасыгынан бир 20 эсе сасык десе болот. Ушундай эме жаман да, ичтеги мусордун баары кетип атыр тер менен. Анан төшөккө жатасың, төшөктө шешеп дагы суу болуп кетет. Анан ошо кемпирим мени абдан жакшы карады, мен ага ыраазымын. Тынбай жана көк суу даярдап алып келип берип турду. Мына кийимдерими оштуруп турду, постелди оштуруп, анан мончого жуундуруп турду мени. Ошо бир 5-6 күндө бир жолу, бир жумада бир таза жок дегенде, ошондо мени аябай карады, арыктадым. 60 күн иштим. 60 күндөн кийин 61-чи күнү ичип атсам, жанагы ичип аткан көк суум бизде алкор деп коет. Анан биякта карörүк дешет экен. Ошолнун эле согун айланып калды. Кычкыл тим эле ушун кандай жаңы эле шагынан үзүп алгандай даам берип атат да. Анан мен таң калып, ой, кемпирим айтты, муну ичип көрчү. Муну отум эле сок болуп калды. Ал ичип көр, жок, жанагы эле көк суудун айырмасы жок деди. Башкасын жасаса деле, жанагыда мен ичсем эле жанагыдай ачкыл сок. Кемпирим ичсе жөнөкөй эле көк суу. Анан ойлонуп отурсам, мындан 50 жыл мурун мектепте 7 жылдык эле мектеп болор эле, ошол мектепте 5-6-7 класстарда ичип жүргөндө, окуп жүргөндө аябай алкорун жаңыдан учук кызаргандан баштап жечимин. Ошондо тишимди камап коет, нан да жей албайм, абдан арыктап кеткем. Мени тамаша кылып жолдошторум мени алкор деп ат койгон ошол убакта. Судьярбек деген өзү худул жигит бар эле, акча өтүп кетти. Анан ошо алкор жей берчү элем. Ойлонуп отурсам, ошол 50 жыл мурун жеген алкорумду ошондо жылына бир челектен, бир чакадан жесем, бир 3-4 чака жегендермин да. Ошону кыпындай 5 кылып туруп бир жериме сактап коюптур. Көрсө аны ким кылды? Аны ошол жанагы адамдын, ар бир адамдын ичинде 30-35 триллион бактерия бар экен. Ошол адамга кызмат кыла турган. Муну ушу жараткан улуу күч өзү адам жаратканда кошо жаратып койгон ичине. Анан ошол ичиндеги аш болбой аткан азыктарды аш кылып, ошо адамга пайдасын тийсин деп туруп жараткан экен да. Аны биз ошону учурунда пайдалана билген эмеспиз. Акыркы биздин бабаларыбыз ошону байкаган. Ар бир адамдын ичинде кандай бир касиеттүү күч бар экенин байкап, анан ушу көк сууга салган. Анан баягы көк сууга салгандан кийин бияктан оокат азык барбай, жалаң эле көк сууга баргандан кийин алар көк сууга алымсынбайт экен да, жана бактериялар. Анан баягы өздөрү жасаган жанагы опухоль барбы, киста барбы, ошону жей баштайт экен. Анан мени жана жүлүндүн ичинде калып калган тамыры калып калбадыбы? Биринчи ошону жеди. Аны скальпель менен кезип туруп алып болсом, мен ошол столдон чыкпай калат элем да. Бактерия деген өтө майда да. Өтө. Ошол баягы кирип алып туруп жеп, тазалап жок кылды. Мен немени жүлүнү тазалады. Анан кийин жанагы алкор деп коесуз, жана немеге карөрүк. Ошо өчөт деген экен, аны да жок кылып аткан экен.
Ошондо көрдүм, көрсө. Анан мен ошодон кийин мен жыйынтык чыгардым да. Бул адам заттын жеген ашыкча тамагы бир эле алкыр эмес. Жана ашыкча эт жейби, нан жейби, май жейби, башка оокаттын бардыгын өз таамы менен ошо бир жерине складировать этип сактап. Кампа сыяктуу. Ошондой кылып сактап коюрна. Бактериялар. Жетти. Эми ал аны деле жана көк суу ичке атканда байкайт элем, бирок ал жанагы алкордай жана караөрүктөй кычкыл эмес да. Байкабай баягы ичип аттым, а деле ошол эме менен ичип жок кылсам эме бактериялар ошо жок кылганын байкадым да. Мен 100% ишенем ушуга. Бир Полбрек деген окумушту билесиз. Ошонун жазганы бар да, ошол жазып баягы кайнак суу иче берип, анан бир кезде анализин алса, ошондо мындан бир 20-30 жыл мурун бир дары ичиптир. Анан ошол дарыны сиз айткандай, ошол суу менен, анализи менен ошо кошо чыгыптыр да. Анан таң калгам, каяктан туура көчтүккө окшош экен анда. Мен ичкен эмесмин, жөнөкөй эле суу ичкен. Мунуку Полбректик кайнак суу да. Тек гана кайнак сууну иче бермей, анан кантип ага кириш керек экен, анан кантип чыгыш керек экенин дагы бир кезде мен дагы аны менен неметип калгам да, пайдаланып калгам. Анан ошону сиз айтканыңызды азыр мен ошол эстеп кеттим да. Ар бир адамдын уже жеген тамак, ичкен дары, ошолордун баары бир каныбызда, денебизде бир жерде калаарына. Ошол экөөбүздүн, ошол кишинин Полбрекинин айткандары менен менин айткандарым экөө окшошуп аткан экен анда. Тургунова, ошол жана врачтарга көрдүңүз. Анан кийин көк суу ичтиңиз. Көк суудан кийин ошол врачтарга барып көрдүңүзбү кайра? Бардым мен. Мен бардым. Мына Кочкор төлөнүшкө бардым мен. А кишиге мен ыраазымын. Ушунчалык татаал жанагы жүрөгүнгө жабышып турган опколду ушу жүрөгүнгө зыян келтирбей туруп, ушу өтө мастерлик менен ушуну алып таштаганына мен чоң ыраазымын. Сиз өзүңүз ушул нерсени тажрыйбалап, бирөөлөрдү дарылап көрдүңүзбү? Сиздин артыңыздан ээрчип, ушу көк суу менен айыккандар болдубу? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүм эле Айлыман бир Анарбүү деген аял күйөөсү, баласы үчөө келипир. Мен аны эсимен чыгып кеткен экен. Кече жакында баласына жолугуп калып, ошодон уктум. Ошо баласы айтат, мени таанысызбы дейт. Жок, тааныбайм десем, мындан 20 жыл, 15-19 жыл мурун сиздин үйүңүзгө атам, апам үчөөбүз барбадык беле, сиз көк сууга салбадыңыз беле деди. Анан эмне болду десем, апам ошо улам сайын давлениясы кармай берчү эле. Ошо 2 ай көк суу ичкенден кийин ушулга чейин бирде жолу кармаган жок деди. Бу көк сууну, кереметтүү көк сууну эң азы канча күн ичиш керек? Баягы илгери айтайын дегеним, илгери биздин ата бабалар баягы 40 деген санды кармап келген да. 41 күн ысыкка же 41 күн суукка отургузушканда, сиз 60 күн отурупсуз. Негизи канча күн болуш керек? Бул эми оорудун түрүнө карата, эгер жанагындай опколдор чоң болсо, анан жанагындай жаман жарага айланып кеткен жагына көбүрөөк ичиш керек экен. Анан кийин жанагы опколдор боордун ичинде болсо, мындай кылды башка, алар тезирээк кетет экен. Мен ушу практикадан байкадым. Себеби жанагы Анарбек деген кудан бар эле. Бир күн айтып калды, ушундай кудаң больница чыгарып келиптир. Нарынгүл деген кызы айтып бир атаңарды алып кеткиле 18 күн же 20 күндүк өмүр калды деп айтып бир конкретно эле. Анан эми ошону куданы көрүп келечи деп кайрылып калдык. Барсак согумун дайындап коюптур. Тиги дөөгө дайындап баягы эмесин. Анан ал киши сүйлөй албайт экен. Болгондо угат экен кулагы, анан сурооңо же башы ийкет, же мындай башы мындай чайкайт. Ушундай гана кылып жооп берет. Анан курсагы мындай шишек экен да. Анан мен аны көк суу, мен айттым, Куда сиз ону дөөдөн алып кала турган бир амал бар, ушуга макул болосузбу десем, минтте башын ийкеди.
Анан эми сиз эми эт май жеп жүрген кишисиз, куйрук жеп жүрген кишисиз, чучук, казык арта жеген кишисиз, зоотехниксиз. Сизди таптаза көк суга салам, анын баарына тыюп салам, ушуга чыдайсызбы десем, минти дагы башикеди. Анан кийин баа түшүндүрүп, мындай алып баарын жазып берип кетип калгам. 15 күндөн кийин келсем, чепкени жамылып алып, тиги огороддун башында туалетинен келаткан көрүп калдым. Уже 15 күн көзгүчү басып калыптыр. Анан багы опуколдору жана боордогу бир паста багы жок боло баштапыр да. Ошон үчүн мен ойлоп калдым, чем жана баштын ичиндеги опуколго караганда, бияктагы опуколдор тезирээк кетет экен деп байкап калдым да. Убактыбыз дагы аруак ченелүү. Ошондуктан сиздин бүгүнкү келип маек куруп бергениңизге абдан чоң рахмат. Ушул кереметтүү көксүү баягы ата-бабалардан келген улуу касиет, ата-бабалардан келген ыйык бир улукмандын дарысы деп айтсак жаңылбайбыз. Ошондуктан ушул кээ бир кыйналып жүргөн адамдарга дегеле баарына ушул бир жакшы жолун берип, жакшы бир жаман илдеттерден арылтат деген оюбуз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда болгон кереметтүү көксүү элибизге жетсе экен, ушул элибиз ден соолугу бекем болуп деген улуу тилек менен өзүнүн ушул 81 жашка келгенде өзүнүн башынан өткөргөн жоруктары менен, окуялары менен айтып берип отурган Тургун Жаңгазиев аксакалыбыз болду. Бар болуңуз, алтын башыңыз аман болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин кезектеги берүүбүз аяктады. Бүгүнкү жашообузда болуп аткан нерсенин бардыгы эртең жомок. Бирок илгерки жомоктордун бардыгы бүгүн чындык. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.